Мен жашым 36-да. Эч кимге эч нерсе карыз эмесмин, эч кимге эч нерсе милдеттүү да эмесмин. Бир да кланга, бир да олигархка, бир да коммерсантка карызым жок. Мен мындай, сени камай албайт элем деген тартына турган эч нерсем жок. Мен алар менен шайлоону утуп алыш үчүн эле тандемге да бара албайм. Менин кээ бир оппоненттерим окшоп. Анан бүгүн бардыгы мени тепкилеп атышат. Сен Садырга эле кошулбайсыңбы? Садырга эле кошулбайсыңбы? Бабанов эко отурганда мен эмне деп кошулайын? Бабановдун ата алганы жалган экен, банкты тартып алганы жалган экен деп кайра тетирип сүйлөйүнбү? Кантип кошулам мен? Ошо мени Садырга кошулбайсыңбы деп аткандар айтпайсыңбы? Бабанов мен эмне кошулдуң деп? Баалуулук барбы сенде деп? Кече эле баардык коррупционерди камайм деп аткансың. Бүгүн коррупционер менен бир табактан табак ичип атасың. Бетиң барбы дебейби? Менде бет бар. Мен кошула албайм. Менде эртең сурайт деп. Мен ушул мүнөзүм үчүн колдоп жүргөн электоратым бар. Таштап кетет мени. Мен жетим калып калам. Ал электорат үчүн мен андай жомон жолго бара албайм мен андай. Бет болуш керек адамда. Бет болуш керек. Адам 200 болуш керек. Анан эптеп эле президенттикке жетеш үчүн эле Итбай менен деле, Чотубай менен деле бирип кете берекейби? Андай болсо аны мен деле кыла алам. Ага акылым жетет точно. Бирок айбир чыдабайт. Ооба, мен Садыр Жапаров менен барып бийликти тең бөлүшүп алайлы байке. Экөөбүз мына жакшы кылабыз деген акылым жетет. Көндүрө алам ага.